Пациентибиз башка жактан металл керамика салдырып келген, бирок пациентке металл жаккан эмес. Анткени кээ бир металлдар көбүнө жакпайт да. Азыр мен сиздерге көргөзүп берем, ушул пациенттики кандай болуп шишип кеткен. Мисалы, мынакей. Бул пациенттики жосналар шишип кеткен да. Жагымсыз жыт чыккан, канай берген, мынакей. Ошон үчүн керамикасын чечкенбиз дагы, биз циркониевый коронка салганбыз да. Циркониевый коронка салыш үчүн биз алдын ала модельдерин даярдап алабыз да. Алдын ала модельдерин даярдап, сканировать этип, анан биз алдын ала билебиз тиштин формасы кандай болот, цвети кандай болот, ошого жараша анан тиш жазалат. Мисалы, бул пациентибизге циркониевый коронка салдык, мынакей өзүнүн тишине оп-окшош да бул. Өзүнүн тишине окшош болот, анан колубуздан келишинче окшоштурганга аракет кылабыз. Бирок кээ бир учурда окшошпой калат. Анткени окшоштуралы десек мүмкүн тиштер жылып кеткен болот, прикусу туура эмес болот, тамак жегенде туура эмес болуп калат. Бул жерден пациенттин тишинин прикусу туура болуп, түз болсо, анда биз сонун кылып салып бере алабыз. Менин атым Бекулан Талайбек уулу. Тишиңизди жакшы караңыз.